Бул жолу Жерүү алтын кеніндегі өндүрүштү көрүүгө Талас областындагы Апрель батырлары жана активисттер келишти. 14 адамдан турган делегация Альянс алтын компаниясынын дарыгердин жана техникалык коопсуздук боюнча адистеринин көзөмөлүнөн өткөн соң алтын ылгоочу фабрикага жол тартышты. Карьерден ташылып келген рууда ушул фабрикада иштетилет. Өткөн жылы 1,330,000 тонна руудадан 4,5 тонна алтын жана 500 килограмм күмүш өндүрүлгөн. Компания жалаң гана жаңы технологияларды колдонуп, тажрыйбалуу адистер менен иш алып барууда. Антпесе өндүрүш өргө карай жылбаары анык. Бул жагдайды активисттер жанынан көрүп ынанышты. Ай сайын өзгөрүү болуп атыптыр да, биз ошону байкадык. 2 жыл мурун келгенде мындай немелер, обеспечениялар жок болчу. Азыр мына кадимкидей уже bir чоң заводтун уже белгиси болуп калыптыр да, Жерүүдүн накта Жерүү деп айтканга уже татыктуу болуп калдык да, жек болот да таластыктар. Сырттан биз туура эмес укканбыз. Компания негизи ачыктан ачык иштеп атыптыр. Алтын айласында алды өзү берсин. Жана биздин инвестор дагы жакшы технологияларды алып келип, дагы тегеректерди жакшыландырып, дагы күчөтө берсин. Талашты шааргыла берсин. Ишенген ушул биздин байлыгыбыз. Облус аймагынан келгендер кен иштетүүдөн кийинки калдыктарды дагы көрүштү. Адистердин тилинде ал кек деп аталат. Ал суу өтпөгөн бир катар калың геомембрана жана 2 геотекстил төшөлгөн калдык сактоочу ушул жайга төгүлөт. Муну компания эл аралык стандарттарга ылайыктап жасаган. Суусу кийинки бассейнге чогулуп, кайра иштетүүгө заводко жөнөтүлөт. Ал эми кектин зыянсыздыгын Илимдер академиясынан тастыктап, курулуш материалдарын чыгарууга да мүмкүн экендиги сунушталган. Үлгү катары 7 курулуш материалдары жасалган. Мынакей, бул септик. Эчтеке аккан жок. Кийин ушунун баары тегистелип, үстүнө бүт бактарак чөп себелет экен. Калдыктарынан жашына калып, академия наук бүт лицензиясын, эмелин баарын өздөрүнүн тыянагын берип атат. 70% калган кумга атырып аткан, 30% кум коштуруп, мына бордюрлар жазса болот атат. Бул эмне деген? Бул таза экологияга, эртең элге зыян кылбай турган нерселер болот атат. Мындан тышкары жергиликтүү делегация Жерүүдөгү жумушчулардын шарттары менен да кенен таанышты. Ашкана, жатаканалардын ажатканасына чейин көрүп, баары жогорку деңгээлде экендигине күбө болушту. Азыркы тапта кенин аймагында 1,5 миңден ашуун жумушчу иштейт. Анын 70-80% ашыгын таластыктар түзүп, жакшы маян алышат. Ушунун баарын көрүп суроолоруна жооп алган облус активдери өндүрүштүн мындан аркы кадамына ийгилик каалашты. Көргөндө эң биринчи ушул заводубуздун тазалыгына, анан бул жердеги кызматчылардын ушундай бир жакшы маанайда жүргөнүн байкадым. Жаңы технология менен завод фабрикаларында иштеп атканга өз көзүбүз менен көрдүк. Карап турсак, дүйнө күндөн-күнгө алдыга кетип атат. Ансыгары биздин элибизде да, жерибизде да алга жылуу болсун. Бул жерде алтын кен өнөрү жай тармактарын Жерүүдө мындай көп учурда кээ бир адамдар саясатка айландырып жүрөт. Мунун кереги жок. Бул жер өндүрүш. Это производство. Она приносит свои доходы. Мен атайын өзүмө тартып алдым. Мына калоочулар болсо, пожалуйста, мага чыккыла, мен берейин. Башка көп алтын кендер менен салыштырганда, берде акыркы технология менен алтын извлекать этилип атат да. Бул жетишкендик. Бүгүнкү күндө компания мамлекеттик коомдук уюмдар жана жергиликтүү эл менен ачык иш алып барууда. Ал үчүн кызыктар тараптарды мейли ал студент, мугалим же жарандык активист болсун, четке какпай кендин аймагына киргизип, ушундай таанышууларды жыл бою уюштуруп турат. Бул биздин компаниянын ишмердүүлүгүн эл алдында ачык жүрүп атканын көрсөтүшүбүз керек. Себеби эл арасында баягы билип билбей ар нерсе сүйлөнгөн сөздөр болот. Ошонун баарын көрүп, суулар кандай агып атат, завод кандай иштеп атат, кызматкерлер кандай шартта жашап, кандай шартта тамактанышып атат, баарын өз көздөрү менен көрүп, ыраазычылыктарын айтып азыр чыгышты. Альянс алтын компаниясы Жерүү кенин иштеткени үчүн өлкө казынасына ири өлчөмдө салык төгүп турат. 2015 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 27 миллиард сом которгон. Мындан тышкары жергиликтүү өнүктүрүү фонддоруна 1 миллиард 800 миллион сом бөлгөн. Компания ар тараптуу колдоосун бүгүнкү күндө да улантып, облустун муктаждыктарын чечүүгө жардам кылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.